Эртең ашы деген күнү кызматтан кийин атамдын мүрзөсүнө барып гүл коюп, жыгач орундукка олтуруп, терең ойлорго чөмүлдүм. Атамдын эркелеткендери, экөөлөп чөп чапкандарыбыз, кечинде шашпай эски комузун алып, чертип, мага айткан насааттары көз алдыма келип турду. Беле грамоталыктын уулу атасынын мүрзөсүнө барып Куран окубай эле кетип калат экен. Арбагын ыраазы кылбайт экен. Арбактын каргышы жаман болчу эле. Деген айыл ичиндеги сөздөр да эсиме келе түштү. Айта беришет да деп койдум. Жылдыздар жымыңдап, түн да кирип кетиптир. Күндүн күркүрөгөнү билинери билинбестен угулуп, тоолордун чокуларына чагылган жарк эткенсип коет. Кош, атаке, жакшы жат деп ордуман туруп кетейин десем, этегимен бирөө тартып калды. Кайра отурдум. Кайра туруп кетейин дедим эле, этегимди баягыдан да катуу тартты. Жым-жырт. Бул эмнеси? Мындай тирукмуштар жер үстүндө жок дешчү эмес беле? Ким мени тартып турат? Арбак, бул чын экен го. Апсайган кара булуттар, майда чүйдө жылдыздар так төбөмө келип салаңдап калды. Замбирек атылгандай калдыр күлдүр башталды. Чагылган жарк журк дегенде этегимен бирөө тиштеп алгандай кое бербейт. Айлам кеткенде. Айланайын атаке, кечир. Атадан калган салтты эч качан бузбайм. Карынын сөзүн капка салам. Айланайын атаке, кечир. Ошентип 1 саат турдум, 2 саат турдум. Көзүмө укмуштуу нерселер көрүнө баштады. Кыйкырсам өзүмдү өзүм тааныбайм. Бирөө кулак түпкө балка менен тыкылдатып уруп жаткандай. Андан кийин канча саат турганымды, эмне болгонумду билбейм. Эртең менен бадачылар мүрзөнүн арасында өлүктөй купку болуп жаткан мени көрүшөт. Көтөрүп кургагыраак жерге алып чыгып коелу дешет. Бирок шинелимдин этеги кое бербейт. Караса, жыгачка камыкка илинип калыптыр. Бадачылар мени далайга чейин таанышкан жок. Анткени менин капкара чачым бир түндүн ичинде аппак болуп кетиптир. Мына ошондон бери 23-төгү куу чач болуп калдым.